Шоколад жегенбиз. Атам Кытайга товарга барганда алып келген. Риспистен шоколад. Сол экен. Риспис эмес, пикник болуп окулат. Англисия тамга менен. Эмне күлөсүң? Зато сен ушундай шоколад жеп көрдүң беле? А заточу атам бизге шаардан сникерс алып келип берген. Кап айтпачы, сникерс деп коет. Чын айтып. Сен биринчи сникерсти коюп, жаңы телевизор сатып алчы. А сенчи англисче окуганды үйрөнүп алчы биринчи. Эмне? Темени. Ине мен сайып же. Бутуң менен терип же. Эмне? Болду. Экинчи телевизор жебейдик сурап. Келбейгиле. Келбейбиз, атам жаңы телевизор алып берет. Ооба сага, силерден кедейсиңер. Көрөсүң, жаңы телевизор алып берет. Уккан жокмун, ха. Кедей, уккан жокмун, ха. Болду, Илаба, болду. Мен кызым жакшы кыз. Кызым, сен азыр аябай ызаланып атасың. Бирок көңүл бурба, ал адашып алса керек. Алардын видеги деңжеси бар. А бизде жада калса телевизорубуз жок. Биз дагы жакында телевизор алабыз. Мына акчабыз чогулуп калды. Кел кызым. Алар дагы сага аябай ызаланып атса керек. Неге? Менин балдарым билимдүү, акылдуу, таланттуу. Англисчени да жакшы билесиңер. Китепти болсо семичкадай эле чабасыңар. Анан алар да силердей болсо келет да. Анан сен кичине ызалантып койсоң, жини келип кетсе керек. Неге бизде акча жок? Сиз кечке иштеп жүрөсүз го? Азыр мектепте акча жок. Бирок кийин силер чоңоюп, өлкөй сонун болгондо мугалимдердин жашоосу да оңолот. Анткени менен биздин атабыз эл үчүн кызмат кылып атат. Мугалим деген бул эң бийик кесип. Силер аны кийин түшүнөсүңөр. А мүмкүн мугалим болуп каласыңар. Жок, мен мугалим болбойм. Мугалим болгондон уялам. Алар жаман жашайт. Мен да болбойм. Мен Кытайдан товар ташыйм. Болду, ар кайсын сүйлөй бербейли. Мен балдарым аябай ызаланып калган турат. Мейли, жиниңерди ичке катпагыла, чыгарып алгыла.